Kulak sizde hurmatly bir tuğan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala ömrüңүzгө береке берсин. Amin, Сиздей amin. алымдар Кыргызстанда өтө көп болсун. Силердин ушундай шүгүр дамла сиз анан кийин мына максат дамла биздин көзүбүздү жөн эле умачтай ачып аткан кишилер силерсиздер. Мен ушундай силердин ар бир сөзүңөргө неме кылып туруп Кудайга шүгүр дейм да, ушундай адамдар менен замандаш болуп калыппыз деп. Эгерде силер менин атамын, чоң атамын малында болгонуңарда биздин коом аябай таза болуп калмакта бул малга чейин. Канча силер ушундай чоң иштерди аткардыңар, Алла силерге ыраазы болсун. Анан кийин мен немем суроом болсо мындай да, баягы эле адамды мына тамак менен имандын жарымы тамак менен киргендей, мына ушул магазиндерибизге киргенде эле көзүң жайнаган эле ошо Казактан келген, Россиядан, Белоруссия, Украина бар жоктон келген ошо азык-овкаттарды көрүп туруп, анан биздин өзүбүздүн өндүрүш деген ар жерде эле бирден экиден эле туруп калат дагы 98% ошол башка жактан алып келип жейбиз да. Эми өзү Кыргызстандын дээрлик мына көп мындай пайызы өзү мусулман болдук да, алхамдулилля. Эми ошого дагы ушундай ушул бир өзүңүздөн бир угайын дегенимде, ушул келип аткан товарларды канчалык бизге мындай жешке болобу, жешке болбойбу деген бир суроом бар эле эми. Рахмат бир тууганым. Мунагу Кытайдан келген тамактарды мен толук эле жегенге мындай кийимдерин анча-мынча кийсек болсо керек, бирок мындай техникаларын пайдаланып, анан тамак аштарын, жумурткасын, помидорун эчтекени жебегенге мен аракет айтат элем, жебегиле дейт элем. Анткени бир угуп калдым ишеничтүү кишилерден, ошо Кытайлар өздөрү байлары үйлөнгөндө ошол жаш жубайларды аларды бир балалуу болот эмеспи? Ошол балалуу болгонго чейин Кыргызстанга келип жашап кетишет экен да. Биздин тамак аш жакшы болгон үчүн. Анан мына дрож деген нерсе бар го, ачык Кытайдан келген, сырттан келгендердин бардыгы эле ошолордун бардыгы бизди кадимкидей өлтүрүп атат. Дагы кен күчтүү экен, өлбөй жүрөбүз, болбосо эндигиче башкара болгондо кырылып жок болуп калмак да. Анан мынагу түштүктө мен көп барганда ошол Ош Жалал Абад Баткенде биздин дыйкандар 3-4 жылдан бери банкрот. Анткени жанагы ар бир түшүм эккен, жанагыдай парник, жанагыдай теплица кылгандар бир 15 күндүк эле түшүмүнөн пайда көрүшөт. Анан бирок бизден мурда Өзбекстан, Тажикстанда жанагы тамак аштар мемме жемиштер эрте бышкан үчүн ошолорго кетип калып, анан биздикилер банкрот. Ошондуктан мен айтат элем, жанагы өткөндө мен кабар абдан сүйүндүм. Ошол сырттан келип аткан кошуна өлкөлөрдөн келген жанагыдай жашыл жемиштерге бир аз токтотуп тургандыгы. Мен алардын таможня жанагыдасын бир аз көтөрүп койсок, ошондо биздин дыйкандар жакшы болмок дейт элем. Анткени биздин өзүбүздүн базар кичине, өзүбүздүкүн өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан мен айтат элем, ошол мүмкүн болушунча ошол биздин дыйкандар, ача түштүк жергесинде дыйкандар 3 жылдан бери таптакыр мындай жерге отуруп томаяк болуп, иткемген жарды болуп калышты. Анткени ошол сырттан келген товарлар, алар көп экен да, биздикин басып кетип, биздикилер таптакыр эчтеке мисалы үчүн жетпей калышты. Ошондуктан ошондой дейт элем. Анан эми жанагы адал эт башка боюнча албетте бардык эттен өзүбүздүн эт жакшы. Ошондуктан мен Кыргызстандын этин жегенди мен каалайт элем. Мынагы чочко менен койду аргындаштырып, ошондон койдун эти, Кытайдан келген эттерди, тооктун эттерин Кытайдан келген башкалар таптакыр жебеш керек. Урматтуу бир туугандар, мен ошого чакырат элем. Билбейм, ушундан жанагыдай эл аралык дипломатиялык маселе болуп чыгып ажы Кытайды жебе деп айтып атат деп мени бир урушпастыр. Бирок айтат элем, мен мындай бир мен эми министр эмесмин же президент эмесмин.